Мен ушул нерселерди өз учурунда Садыр Жапаровду колдоп жүргөн болсом дагы, бүгүн кайра ошол адамга оппозиция болууга мен мажбур болуп атам. Өлкөдө пандемия болуп атканын көрүп туруп, убактылуу бийликке жоопкерчиликти алган адам эч нерсе болбогондой президенттик шайлоого кетип калды. Урматтуу кыргыз элим, белиңерди бекем бугула, кыш оор болот. Силерге кам көрө турган эч ким жок азыр мамлекетте. А бул кыргыз элибиз такталашканды токтотпосочу, биз эч качан өнүкпөйбүз. Мындайча айтканда Садыр Жапаровдун азыркы саясий жүрүшү Жээнбековдикинен дагы ашып өткөн бетбактыкка барабар болуп атат. Бүгүн биз колдонуп аткан конституция бул Текебаевдин конституциясы эмес. Бул конституция 2010 жылы кабыл алынганы менен. Бул 2016 жылы Атамбаевдин колу менен өзгөртүлгөн. Бул Атамбаевдин конституциясы. Жанындагылар сиздики туура, сиздики жакшы, сиз жакшы жака кетип атасыз деп аңгалып барып салып берип. Анан аңдан кайра Садыр Жапаровду сууруп алып туруп, ошону хан кылып көтөрүп алып бергиле атышат. Амансыздарбы Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашып да кетебиз. Бүгүн студияда мен Шайыста Шатманова жана Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, жөн эле депутат эмес, топ-бузар депутаттарынын бири болгон белгилүү саясатчы Бактыбек Калмаматов болмокчу. Бакыт мырза, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен биринчи суроону Бишкектеги жакында болуп өткөн иш-чаралардан баштайын деп атам. Иш-чара эмес, элдик толкундоо деп аташ керек ал нерсени. 5-октябрь күнү шайлоонун жыйынтыгына ыраазы болбогон эл чыгып, анан ошол күн Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кубулушу, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов 3 эл тегинен бийликке келиши менен жыйынтыкталды да. Анан башкача сценарийди да ошол күнү күтсөк болот беле? Бүгүнкү күндө бир дагы саясий топ, бир дагы саясий партия, жада калса ошол элдик толкундоонун натыйжасында бийликке келген адамдар дагы ошол 5-6 октябрда болгон окуяларга юридикалык статус бере элек. Эмне деп берерин да билбейт. Революция дейин десе, элдик төңкөрүш дейин десе, Жээнбековдон башка эч ким кеткен жок. Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровдун эле орун алмашуусу болду. Бул деген сөз жанкы математикалык түшүнүк менен айтканда орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген даана ушул кыргыз саясатында болду. Азыр менен деле сурасаңар, азыр мен деле юридикалык деле, саясий деле буну эч нерсе деп айта албайм азыр. Анткени 5-октябрда эл адилетсиздикке каршы, люстрация болсун деп, коррупция менен баш этеги күрөш жүрсүн деп чыккан. Кимдир бирөө Ашмат же Балтабай же Тешебай бийликке келип калсын деп чыккан эмес. А бул жакта ит жыгылыш болуп калды дешибиз керек. Бүгүн ошол биз ушул мындай өзүнүн колундагы укук милдеттерин алдырып берип, президенттин кол баласына айланып, мындайча айтканда президенттин юр отделине айланып калган Жогорку Кеңеш, биз атынан айтпай чимкириктеп калгандар. Ошолордун бири бүгүн мамлекеттин ийо президент болуп калды. А калган 119-у мамлекетти башкарып атышат. Эмне өзгөрдү? Эч нерсе. Ким камалды? Өзгөрмөк турсун. Ошол кече Сооронбай Шариповичти анга түрткөндөр бүгүн Садыр Жапаровду тегеректеп, бизге кантип жашоо жөнүндө, арам менен адалдын айырмасы жөнүндө сабак өтөтпайбы? Мен азыр кайсы бир деңгээлде ошол иш-чараларга себепчи болуп калганыма осолу болуп отурам. Эмне деп айтарымды билбей. Же элге чыгып кечирим сураарымды билбейм. Же туура эмес болду деп айтарымды да билбей атам. Анан эгерде менин эле жашоом жакшы болду деген менен чектеле турган болсок, бул саясаттын өмүрү узакка барбайт. Демек ошол элдик толкундоолордун
эми азыр юридикалык жактан бир мүнөздөмө бербесек дагы да, аталыш бербесек дагы, элдик толкундоолордун кыймылдаткыч күчү болдум деп ойлойсуз сиз. Ошол элдин баары шайлоо жарышына жүгүрүп жүргөн маалда сиз массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыгып, Сооронбай Жээнбеков жана анын командасы, анын бийлиги иш аракеттерин кескин сындап аттыңар да ошол күндөрүчү. Ошо кыймылдаткыч күч болдум деп ойлойсузбу ошол окуяга? Мен эми азыр эмне роль аткардым мындай өзүм жөнүндө айтканым бир аз мындай калпыстай сезилип атат өзүмө дагычы. Бирок мен ошол учурда айтып аткан сөздөрүм биринен да танбайм. Мен бүгүн дагы ошол максаттар үчүн күрөшүп атам. Маселе ошол учурдагы мени өкүндүрүп аткан нерсе, биз ошол учурда Сооронбай Шарипович Жогорку Кеңеш аркылуу өкмөттү да колуна алып, Конституцияда көрсөтүлгөн укук милдеттерден аша чаап, абсолюттук президенттик башкарууга өтүп, бийликти узурпация кылып алды деген биз кине койдук. Тилекке каршы Сооронбай Шариповичтин ордуна келген Садыр Жапаров бүгүн дал ошол узурпация болуп калган бийликтин түрүн, абсолюттук хандыкты мыйзамдаштырып алайын деп атат. Мындайча айтканда, Садыр Жапаровдун азыркы саясий жүрүшү Жээнбековдикинен дагы ашып өткөн бетпактыкка барабар болуп атат. Биз 5-октябрда бийлик бир колго чогулбаш керек. Бийлик бир адамдын көз карашы менен болбош керек. Биз конституциялык нормалардан четтебешибиз керек. Бийликти узурпация кылганга жол бербешибиз керек десек. Андан кийинки келгени, жок, мен ушунун баарынан да мыйзамдаштырып алып туруп, анан мен узурпатор болоюн дегени. Бул эмне деген мындай? Биз бир өткөндөн сабак албаган болуп атпайлыбы? 5-октябрь күнү чыккан эл, негизи ал бир күн жөн эле дата. Чынында ага чейинки дагы наразычылыктар болуп келатты да, акырындап өстү да элдин наразычылыгы. Адилетсиз бийликке каршы, коррупцияга каршы, ошондой эле жана бийлик бир адамдын колуна чогулуп калды, ошого башкалар мындай колдомуттан алып жардам берип атышат деп айтор мындай электен өткөрүүнү, иллюстрацияны талап кылып чыккан да. Анан эми ошол Жогорку Кеңеш өзүңүз айтып атасыз, кайра эле калып, андан ары бизге мындай бир кантип жашаш керегин үйрөткөн жатат депчи. Ошол эле Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент деген макамынан ажыраткан да, өздөрү демилге көтөрүп. Азыр ошондой наразычылыктарды жараткан адам Сооронбай Жээнбеков ошо экс-президент деген макамда салык төлөөчүнүн багуусунда болушун кандай кабыл аласыз сиз? Ажыратылышы керекпи ошондой статустан? Бүгүн балким ошол учурда Жээнбековду экс деген статустан ажыратып коюу же бербей коюу учур талабы болчу. Бүгүн бийликке келгендердин андай кылганга моралдык укугу жок. Анткени Жээнбековдон эч айырмасы жок башкарып атат. Эч айырмасы жок. Дал оп-окшош. Жээнбековда мындай кичине мындай жымсалдап, элдин көзүнө кичине мындай уялып, Жогорку Кеңештин төрагасы башка, өкмөт башка болчу. Садыр Жапаровдун маалында баары өзү болуп калбадыбы? Кой дегенге кожо жок болуп калды. Өлкөнү кааласаң оңго, кааласаң солго бура тургандай шарт түзүлдү. Реформа бир гана учурда ишке ашат. Абсолюттук бийлик колго тийгенде. Абсолюттук бийлик эки гана учурда колго келет. Биринчиси басып алганда, экинчиси узурпация кылып алганда. Мына ушул басып алганы жагы дагы, узурпация кылып алган жагы дагы Садыр Жапаровда болду. Башкача айтканда, абсолюттук бийлик колдо болду. Бир ай отурду. Реформа жагы? Бир ай отурду. Эмне реформа болду? Болгон жок. Эч нерсе ордунан кыймылдаган жок. Эмне үчүн? Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор басып өткөн туура эмес жолдон бул Садыр Жапаров да кыя кеткен жок. Келди.
Эси дарты кантип шайлоону утуудан башка бошобой койду. Бүгүн мамлекет ошол 5-октябрга чейинки кандай кризис болуп, эл эзилип кеткенден келип туруп көңтөртүп алган болсо бийликте, бүгүн андан дагы жаман акыбалда. Мына ошол жаман акыбалды, экономикалык, социалдык кризисти көрүп туруп, өлкөдө пандемия болуп атканын көрүп туруп, убактылуу бийликке жоопкерчиликти алган адам эч нерсе болбогондой президенттик шайлоого кетип калды. Бул жеткен жоопкерсиздик. Адамда амбициядан башка акыл да болуш керек. Адамдык абийир да болуш керек. Бир эле бийлик эле болсо болду деген бул туура эмес бул. Мына бүгүн мен ушул нерселерди өз учурунда Садыр Жапаровду колдоп жүргөн болсом дагы, бүгүн кайра ошол адамга оппозиция болууга мен мажбур болуп атам. Анткени менин 5-октябрда айтып келген сөздөрүм, анан ошонун жыйынтыгы менен Садыр Жапаровдун убактылуу бийликке келип калганы кайсы бир деңгээлде азыр мени осол кылып атат. Ыңгайсыз кылып атат. Ыңгайсыз кылып атат. Мына ишенгениң элдер айтып атат. Кыйратарың ушул беле деп. Жээнбековдон ашып түштү дейт. Андан көрө отура бербей беле Жээнбеков деп атат. Мамлекет бир эле экономикалык жактан эмес, саясий да кризиске кирип кетти деп. Дүйнөлүк саясатта өзү рейтингибиз мындай олку-солку болуп аткан, бүгүн жок уже. Бир ай көрүнгөн мамлекеттин эшин такылдаттык, бир мамлекет эшигин ачкан жок. Сени менен эмеспиз деди. Биз сенин мыйзамсыз бийлигиңди тааныбайбыз деп атат. Анан болбой эле көгөрүп эле шайлоого кете берекейби анда. Эртеңки өлкөнүн акыбалы эмне болот деп ойлонуш керек да. Бүгүн кимге таштап кетти өлкөнү? Новиковгабы? Ал эмнени чечип кыйратат? Силер өткөндө ЖМКлардын бирине маек бердиңер, ошол жерде айтып атасыңар эме депчи. Биз сүйлөштүк Садыр Жапаров экөөбүздөн. Анан ушу креслого отуруп кала аласызбы деп сурадым, отуруп кала алам деди. Анан мен макул болдум деп атасыңар да. Демек экөөңөр отуруп алып эле чечип койдуңарбы өлкөнүн андан ары эмне болот, өлкө башына ким келерин. Анан азыр ошо бир айдын ичинде көз караш мындай 180 градуска өзгөрдү ошондо ал кишиге карата. Саясатта моралдык укукка да ээ болуш керек. Мен ошол учурда чындап эле моралдык укукка Садыр Жапаров ээ деп эсептедим. Садыр Жапаровду кандай адамдар президент болсун десе, мени да ошондой эле сен келишиң керек, жаштар келиш керек деген чоң бир коом болду, талпа болду. Бирок саясатчы бир эле саясий амбиция менен эмес, мындай адамдык абийири менен дагы ченеш керек кээ бир нерселерди. Мен бир караганда өзүмдүн жердешим, өзүмдүн агам Сооронбай Шариповичти ээрден оодарып түшүп, анын ордуна мине калуу мага адамдык жактан жол берген жок. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, ошол учурда чындап эле мындай саясатта бир мындай жазылбаган бир эреже бар. Бир түштүктөн, бир түндүктөн бийлик башына келип турат да. Мындай карасаң, эми мындай Жээнбеков түштүктөн болгон болсо, ошол учурда түндүктөн бирөө келиш керек экен. Мындай карасаң, моралдык укукка ээ. Эми кайсы бир деңгээлде саясий туткун болгон адам деп айтсак болот да. Ошол адам Садыр Жапаров экен. Мейли ушул адам моралдык укукка экен, мейли отурса ушул адам отурсун деп мен барып жолуктум. Мен айттым, байке отура аласызбы депчи. Мен отура аласызбы деп сурагандым себеби, эч бир 5-октябрга чейин эч нерсеге тиешеси жок эле бир саясий топтор келип отурганга аракет кылып баштады. Белинен эмес, мойнунан коррупцияга батып калгандар келип отурам деди, уялбай. Эгерде алар отуруп кала турган болсо, эл дагы бир көтөрүлүп келип туруп, кан төгүлүп кетмек болушты да. Мен ошонун алдын алгым келди. Анан барып айттым, байка отуруп кала аласызбы, отуруп кала албайсызбы?
Моралдык укук сизде. Эгерде отуруп кала албай турган болсоңуз, биз жаштар келип ушул жерди көзөмөлдөп мындай улап кетели жакшы. Десем отуруп калам деди. Анда мен айттым, президенттикке барасызбы же барбайсызбы дедим. Десем эми бардыгы эле условияны шартты деди. Мына жака отурган адам деди, азыр убактылуу бийликке отурган адам президенттикке катышпаш керек деп атат деди. Мен да айттым, туура дедим. Азыр бул жака отурган адам президенттикке катышпаш керек. Анткени анын президенттик шайлоодогу жеңиши адилетсиз болуп калат. Себеби ал мамлекеттик бийликти колдонуп коет деп сүйлөштүк. Тиги мен болтур бул жака отурам деди, анда мен президенттикке коем дедим. Ошону менен мен эч жака чыгып сүйлөгөн да жокмун, эч нерсе деп айткан да жокмун, өзүбүздүн даярдыкты баштадык. Сүйлөп баштоого эмне себеп болду? Кандай сүйлөп баштоого? Силер чыгып кескин сынып баштадыңар. Учурдагы жана топту, бийликке келген Садыр Жапаров башында турган топту кескин сынап баштадыңар. Бул шайлоого балчогултуубу же башка себеби болуп атабы? Балким мындай бир караганда бул шайлоого бал чогултуудай болуп калышы мүмкүн, бирок эми бул мага тиешеси жогурактай. Себеби мен азыр кайтып аткан сөздөрдү 5-октябрга чейин деле айтканмын да. Мен ошону эле азыр кайра кайталап айтып атам. Карманыңыз калды. Бирок азыркы бийликке келгендерге жакпай атат. Сен олорду колдоп атканда жакшы адам экенсиң, олордун кемчилигин айтып койсоң жаман адам экенсиң. Көрсө олорду биздин жаман жакшыбыздын көрсөткүчү ошолор болуп калган эмиш. Мен бир мындай элге түшүнүктүү бир нерсени айтып коеюн деп атам да. Ушул эл биз өзгөрөбүз деп Жээнбеков деген аялдамадан кеткен да. Ак үйдү кайра бир тегеренип келгичек деле Жээнбеков деген баннерлердин ордуна ошол эле аялдамага Садыр Жапаров деп илип коюшту дагы. Биз башка аялдамага келдик деп ошол эле аялдамада туруп алып алдап атышат. Эми биз саясатчылар көз боемочулук тототушубуз керек да. Анан ушу жеткен эле акылы биздикилердин келген эле конституцияны өзгөртөбүз дешет. Жеткен эле акылы ошол да. Бул мындай алдыда эч нерсени көрбөй аткандын белгиси. Бүгүн адамдарга конституция эч канчалык кызык эмес. Бүгүн адамдарга тамак аш кызык, эшикте тамак ашка болгон баа асманга жетип калды. Кээ бир тамак аштын түрлөрү таңкыстыкка түшүп келе баштады. Доллардын көтөрүп атканын айтпай эле коеюн. Мамлекет экономикалык, саясий бардык жактан абсолюттук банкротствого келди. Анан ошентип атса деле болбой, бизге шайлоо эле болсо болду, бизге референдум эле болсо болду, бизге конституция болсо эле болду дегендей. Бул макоонун иши да. Бул бийлик параздын иши да. Ушундай эле болот атпайбы? Жаштар тууралуу айтып кеттиңер да. Эгер силер отура албасаңар, анда жаштар келип биз колго алалы, көзөмөлгө алалы депчи. Ошол өлкөдө болгон окуяларга кайрылсак, 6-октябрдан баштап 9-уна чейин ушундай бир күндөр мындай түшүнүксүз өттү. Анан ошо жаштар деген бир топ барды дагы өкмөт үйүнө кирип алды. Иядан келген кишини жолотпой, кайсы бирөөнү кууп чыгып, башка кылып, бирок ошол эле маалда өздөрү дагы эч бир жыйынтыкка жете алышкан жок да ошол күндөрүчү. Менимче мындай ошол күндөрү кайсы бирөө мындай көшүк артынан иштеп, анан ошо жаштар эле дейсиңер, мына жаштар баланын иши чала дегендей бир сценарийге алып келип койгондой болду да. Силер ошо күндөрү аралаштыңарбы ал иштерге? Деги ошо күндөрү каякта элеңер? Мен жогоруда айткандай, мен андан кийин 5-октябрдан кийин эч нерсеге аралашкан жокмун. Эч нерсеге аралашкан жокмун. Биринчиден, мен мындай бийлик параз, байлык параз адам эмесмин. Өмүрүмдө бирөөдөн барып кызмат сурап алган адам эмесмин. Менин саясатта болгон көз карашым, саясатта карманган принциптерим көп саясатчылардан мындай бир өзгөчөраак десем болот да. Анан мына жаштардын мындай биз келебиз, биз бийликти орнотуп кетебиз дегени бул мындай кандай десем, бул эч нерсеге негизделбеген чечим. Аркасында эч нерсеси жок чечим да.
Негизи эле өзү жаштар келсин деген дагы бул туура эмес түшүнүк. Жаш болобу, кары болобу, анын көз карашы жаңы болуш керек. Бизге жаңы мүнөз керек саясий. Жаңыча ойлонгон адам. Жаңыча ой жүгүртүү керек. Биздин саясат компроматтардын тирешинен жогору чыга элек ушул күнгө чейин. Бүгүн дагы мына саясий шайлоо, жогорку президенттин шайлоосу. Ушул президенттикпи же парламенттикпи деген эле дейди сөзүн тегерегинде өтүп кеткен атат. Программа айтайын деген бир адам жок. Элди башкача бир үмүт берейин деген бир адам жок. Бардыгы эле тиги-тигини сатып берген, тиги-тигини басып алган, тиги-тигинин ойношу, тиги-тигинин күндөшү деген эле катмушактын тегерегинде жүрүшөт. Жаштар ошол күнү туура келди. Мына келди. Кантип отуруп калууну мыйзамдаштыра албай койду да. Эмнеге? Мен айтып атпаймынбы? Бардык нерседе моралдык укук деген түшүнүк бар. Эл алардын отуруп калуусуна шарт түзүп бермек эмес эч качан. Анткени ошол эле партиялар 16 партиянын катарында эле псевдо оппозиция болуп, Жээнбековдун тегерегинде тегеренип, шайлоого барган эле партиялар кайра эле. Биз болбой калды бул мамлекет. Адилетсиз болуп калды дегенде уун чукпаган адамдар 5 күнү келбеди утулуп калгандан кийин, кыча астанышып. Бизде ушундай экен да. Анан эмне болду? Одарылып түшүп калды бийлик. Анан эми одарылып түшүп калгандан кийин моралдык укугу бар бирөө отуруш керек да. Ал жерге башка жаш-баш бирөө отура алмак эмес. Бийликтин мыйзамдуулугуна келе турган болсок, мыйзамдаштырып алат дегенде, ошол учурдагы убактылуу өкмөт, убактылуу президент болгондордун дагы мыйзамдуулугунда өтө чоң күмөн бар. Эмнеге? Адамдар. Мындай, Жээнбеков, президент Жээнбековго караганда, муну 120 депутатка болгон жек көрүү деңгээли жогору болчу. Алар элдин атынан чечим чыгарганга моралдык укуктан ажырап калган болчу 5-октябрда эле. Анан ошолор бир нерсени мыйзамдаштырса мыйзамдуу болобу? Ансаз келгенси бүгүнкү чейин мыйзамдаштырып атышат. Бүгүн кабыл алып аткан мыйзамдарын карагыла. Өздөрү окубаган, көрбөгөн, укпаган конституциянын проектисине 80 депутат кол коюп берип коюптур. Булар баякы айдама адатынан кеткен жок да, булар жетелеме да, күн карамалар да. Ушулардын чечкен чечимдери, кабыл алган закондору канчалык моралдык мындай бир укукка ээ. Эгерде шайлоодон кийин башка адам утуп келе турган болсо, жогорку кеңештин ушул күнгө чейин 5-октябрдан баштап, ушул күнгө чейин кабыл алып аткан мыйзамдардын бардыгын абдулит этиш керек. Жокко чыгарыш керек, бири да мыйзамсыз. Бүгүн булар мамлекеттин эгемендүүлүгүнө сокко алып келе турган мыйзамдарды караганда жакында. Ошол эле таможня союз жөнүндө, ошол эле нефти газ жөнүндө эч ким кылган ишине жаза албаса, эч ким ушундай кетирип койгон күнөөлөрүнө мындай кейбесе, буну азыр юристтер дагы, окумуштуулар дагы, саясатчылар дагы эч нерсе деп атай албайт 5-октябрда. Элдик революция деп да атай албайт. Төңкөрүш деп да атай албайт. Оодарыш деп да атай албайт. Эч нерсе деп да атай албайт. Себеби аташ үчүн анын кыймыл аракеттеринде элдикке окшогон бир нерселер болуш керек. А бул жакта жок эч нерсе элдик. Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын, Камчыбек Ташиев СМБга жетекчи болсун, Курманкул Зулушев прокурор болсун, Талант Мамытов ИО президент болсун деп эл чыккан эмес площадка. Эл мамлекеттеги болуп көрбөгөндөй жүрүп аткан кризиске каршы чыккан. Эл адилетсиздикке каршы чыккан. А бүгүн эмне адилеттүүлүк болуп атат дейинби? Болуптур, элдик революция болду дейли. Эми адилеттүүлүктү бир адамга байлап берген эмес. Мен мурда дагы айттым, азыр дагы айтканга мажбур болуп атам да. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Мелис Мырзахматов революциянын жемиши деп төртөө акталып алышты. Анда эмнеге Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Текебаев, Чотовтор эмнеге акталбайт анда?
Атамбаев дагы. Атамбаев. Егер анда революция болду, революциядан кийин баары акталыш керек болса, акталбайбы бардыгы? Ким бийликке келсе ошол өзүн актап алып эле калганын тепкилей берекейби? Адилеттүүлүк өлгөн жерде эч нерсе болбойт. Өнүгүү өмүр болушу мүмкүн эмес. Себеби хандын адилетсиздигин көрүп калган эл ага эч качан моюн сунуп бербейт. Себеби анын чечимине эч ким ишенбей калат. Анын кыймыл аракетине ишенбей калат. Анын ар бир кадамы күмөндүү болуп калат. Мен айта берип тилим тешилди. Эми кеткенине дагы айттым, келгенине дагы айтышка туура келип атат. Анан кеч келе кеткенине деле апайса, келгенине деле апайса боло береби дейт. А биз кеткенине башканы айтып, келгенине башканы айткан жокпуз. Биз бардыгына бир нерсе айтып атабыз. Адилеттүү болгула депчи. Мына бүгүн Бектур Асановтар мына соттуулугу жоюлбай, шайлоого катышабы, катышпайбы деген арсар болуп атат. А Садыр Жапаров өзүн актатып алып шайлоого кетип атат. Жээнбековду мен ушул Текебаевдарды, Чотоновдарды, Садыр Жапаровдарды саясий туткун кылып, 20-жылдагы күздөгү шайлоого парчаларын башка бирөөгө алып берип коюп, адилетсиз шайлоо кылып койдуңуз. Ушулардын буту колун тушабай чечип койсоңуз болмок деп мен айтып чыктым. Бүгүн эми ушул эле нерсени кайра Садыр Жапаров айтышыма туура келип калды кайра. Эми биз өткөндөн сабак алышыбыз керек да. Өзүбүз деп эле өз көмөчүбүзгө гүл тарта берген жакшылык алып барбайт. Анан эми бүгүн биз мындай деп атабыз да. Айта берет, дей берет, алдыга карап жылай берели деп. Бардык ушинтип айтышкан. Акаев да ушинтип айткан, оодарылган. Бакиев да ушинтип айткан, оодарылган. Атамбаев да ушинтип айткан, түрмөгө кирип кетти. Жээнбеков да ушинтип айткан, оодарылды. Адилетсиздик болгон жерде бир да кан түбөлүктүү иштей албайт. Азыр айтып өттүңөр саясий куугунтуктар жөнүндө да. Садыр Жапаров жогорку кеңешке суроо жоопторго жооп берип атып, анан айтты эле, мен өзүм ошол нерсени башымдан кечирдим. Саясий куугунтук кандай болоорун билем. Мындан ары андай иш болбойт. Саясий мотивде куугунтук болбойт деген болчу да. Анан учурда ошо жаңы конституциянын долбоору сунушталып атат элгечи. Анан ошол жерден коомчулук экиге бөлүнүп калды. Бир тарап бул мындай биз мындай күндөн өткөнбүз, ал күнгө кайтууга акыбыз жок. Конституция деп атап атат азыр. Экинчи тарап болсо ошол Садыр Жапаров баш болуп 2010-жылы Өмүрбек Текебаев өзүнө ылайыкташтырылган конституция жазып аны өткөрүбөйгөн. Анан эми элге жана тандоо укугун кайтарып беришибиз керек деген жүйөнү кармап атышат да. Ошол эле учурда алар биринчи тарапты колдогон мисалы Каныбек Иманалиев сыяктуу адамдарга карата кылмыш иши козголгон, кылмыш иши бар экен деп кыйтып баштады да. Анан ошо саясий куугунтуктарга кайра эле келе атабызбы биз? Эми мындай. Конституциядан баштайлы. Бир нерсе десең эле Текебаевдин проектиси, бир нерсе десең эле Текебаевдин окуучусу, ушу мага чаптаган эле, тапкан эле ушул булардын. Бирок мени сенин эжең банкты тартып алган деп эч ким айткан жок. Сен бир көмүр шахтан алып туруп талкалап койдуң деп эч ким айткан жок. Сен каркыраны сатып бергенсиң деп эч ким айткан жок. Каркырага барган апайсан жумуртканы менен ургансың деп эч ким айткан жок мени. Айта да албайт. Бирок мисал келгенде мен эми айтышыма туура келип атат да. Мага демектен Текебаевди кууруп жегиле. Бышырып жегиле. Бирок чындыкты жүзүнө караш керек. Бүгүн айтып атышат. Текебаев 2010-жылы конституцияны кабыл алып койгон деп. Аны Текебаев менен Садыр Жапаровдун бийлигинин айырмасы бар. Текебаев конституцияны кабыл алып атканда убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Бийликти бир адам эмес, 14 адам 14 жака тартып турган маалда кабыл алынган. А Садыр Жапаров өзүм билем, өтүгүмү төргөлөм, мен жана мен деген учурда кабыл алып атат конституцияны. Өзү билгендей кылып. Бул бир. Экинчиси, бүгүн биз колдонуп аткан конституция, бул Текебаевдин конституциясы эмес. Бүгүн эпте упай алам деп эле Текебаевди согом деген бул көркөөлүк.
Бул деңгээлдин пастыгы. Бул Конституция 2010 жылы кабыл алынганы менен. Бул 2016 жылы Атамбаевдин колу менен өзгөртүлгөн. Бул Атамбаевдин Конституциясы. Бүгүн Садыр Жапаров Атамбаевдин Конституциясын алмаштырган атат. Текебаевдин эмес. Эгер болсо, адилеттүү болсо, буну да айтып коюш керек. Эгер бүгүн экономикалык кризис болуп атса, ага Конституциянын эмне күнөөсү бар? Эми мейли туура Конституция киргизсе дагы мен макул болмокмун десеңер. Конституция узурпацияланып калган бийликти мыйзамдаштырып алуунун эле бир формасы экен. Абсолюттук хандык экен. Мен президент болом, мен чечем деген экен. Анан элдин көзүн боеп алдаш үчүн курултай деген институт киргизип коюштур. Ол курултайдын чечимдери, кабыл алынган чечимдери сунуш иретинде экен. А сунуш иретиндеги чечимди ким чечет? Ким кабыл алат? Жөн эле элди алдап атпайбы булар? Мейли сунуш иретинде дагы болсун. Эмне жумуш кылат десек курултай. 3000 адамдан турган курултай болот дейт. Эмне жумуш кылат десек, президент мен жогорку кеңештен отчет алам дейт. Отчет алат дейт. Жылына бир жолу. Жылына бир жолу. Урматтуу эл журт. Биз 3000 курултайчыны эмес. Биз мына 6-чы жолу президент тандай албай атабыз. Бир адам тандай албай атабыз. Бир штук, бир дана адам тандай албай атабыз. Анан 3000 адам кантип тандайбыз? Жогорку кеңеш деген 120 адамды тандай албай атабыз. Мына ушул курултайдын миссиясын өз жогорку кеңеш аткарат. 120 кишини тандай албаган кыргыздар биздер чогулуп алып 3000 кишини кантип тандайлы деп атабыз. Мейли тандайлы дагы 3000 дагы болсун. 3000 киши 1 миллиондон ашык добуш алган президенттен кантип отчет алат? Эгер эртең 3000 кишин келип туруп президент иштебей айтат деген болсоң, ал 1 миллион добуш алып келген киши, ал площадька 500 миң киши алып келип койсо эмне дейсиң? 120 депутаттын аркасында шайлоочусу бар. Ал курултайчыларга каршы 50 миң киши площадька алып келип койсо эмне дейсиң? Бул граждандык согушка алып келет бул жаңы конституция. Бул саясатчылардын, чоң кландардын тирешине алып келет. Бул согуш алып келип коет бизге. Конституциянын структурасы эмес, ниети да жаман болуп атпайбы? Бул максатка ылайыксыз. Бул 3 орган болуп калды. Эл тарабынан дайындалган курултай, эл тарабынан шайланган парламент, эл тарабынан шайланган президент. Бардыгы айтат, мен эл шайлаган деп туруп алат. Бул кызыл чекеликке болуп көрбөгөндөй чоң саясий конфронтацияларга алып келет. Адамдын мындай каалоосу жакшы, каалоо болгону жакшы, бир нерсени чечем, көзөмөлдөйм деген жакшы да. Бирок эми ошо каалоону үйдө жалгыз отурганда аягына чейин ойлонуп коюш керек да, каалоом каерге чейин бүтөт экен деп. Анан жарым-жартылай ойлонуп келип эле, ой жаздык деп жазып бергенде бул эмне? Сен ежедневниеңе жазган сочинениең беле? Буну менен адам жашайт эртең. 6,5 миллион эл башкарылат ушу китеп менен. Анан кече бирөөсү чыгып алып Садыр Жапаровду актап атат. Жок, аны юристтер подставить этип койду деп. Туура. Мыйзамды юрист жазат. Бирок юрист мыйзамдын түзүлүшүнө гана жооп берет. А ниетине заказчик жооп берет. Анан бир нерсе айтып койсоң эле сен жаман. Бир нерсе айтып койсоң эле сен тигинин проектисиң, бунун проектисиң. Азыр мен алар өзүнүн кимдердин проекти экенин айтсам, элдин оозу ачылып калат. Мен билем, мен өзүмдүн проектим экен, өзүм экен. Ага буга чаптап, анан мындай кылды, тигиндей кылды, тигинин проектиси болуп калды, тигиге болушуп атат. Мен Садыр Жапаровга болушуп атканда, даже ошол биз жаман деген Жээнбеков дагы мындай подлостька барган эмес. Биз кууп жиберген Жээнбеков дагы булардай пастыкка барган эмес. Бүгүн менин жеке жашоому, тегеремде жүргөн балдарга бардыгына карат келтирип атышат. Биз билебиз кимдер каерден отуруп башкарып бизди ким жамандаттырып атканын. И бул жакында ачыкталат. Садыр Жапаровдун артында мындай бир көп сандуу эл болду. Болгондо да алардын арасында башка саясий күчтөргө караганда көбүрөөк агрессивдүү эл болду да. Анан азыр деле ошол нерсе көбүрөөк соц тармактарда уланып атат. Азыр ошо акарат келтирип атат деп атасыңар. Буга чейин да бир нече саясатчы ошентип арызданып чыкты да. Анан ошол эле сценарийде да. Эми мындай ким көбүрөөк кыйкырса ошол жеңишке жетет экен деген нерсени мындан ары башка күчтөр
пайдаланып кетет деген коркунуч жокпу? Мисалы 10 январда бизде азыр президенттик шайлоо өткөн жатат. Анан ошол неме шайлоо деле жөн эле бүтүп калбай ушундай бир кайрадан жанагы толкундун башынан баштабайбызбы? Ушул эле сценарийди мындан дагы коркунучтуураак күчтөр колдонуп баштаса эмне кылабыз биз? Бир ушул саясатта, кыргыз саясатында бир мындай кызык бир окуяны аз айтайын деп атам да. Bundan bir 10 жыл мурда болуп көрбөгөндөй саясатчыларда бир мода пайда болду. Кимдин спортсмени көп болсо, кимдин спорт зал баш кесери көп болсо, ошол мындай атактанкка ээ болуп, ошол күчтүү болгон саясатчылар болуп калган да. Азыр ким кайсы интернет клубка көп адам отургузуп, көп фейк нанимать этсе эле, ошол күчтүү болуп калып атат. Анан ошол өзү жалдап, өзү жаздырып аткан фейкке ишенип туруп анан кийин мен өмүрүмдө ушул саясатта жүрүп 6-чы президент көрүп атам Садыр Жапаров менчи. Бирок мен азыркы Садыр Жапаровдай өтө тез автопилотко түшүп калган президент көргөн эмесмин. Биз жаман көргөн Жээнбеков дагы 2-3 жылда барып түштү автопилотко. Акырында эмне болуп атканын билбей калкып калды. Жанындагылар сиздики туура, сиздики жакшы, сиз жакшы жака кетип атасыз деп аңгалып барып салып берип. Анан аңдан кайра Садыр Жапаровду сууруп алып туруп, ошону хан кылып көтөрүп алып бери келет. Ошол эле окуя азыр да кайталанып атат. Садыр Жапаровду дал Жээнбековго окшош эле анга сүзүп кетип атышат. Мен азыр кимдир бирөөнү ушул кошоматчылар алып барып анга түшүрүп берет экенине кыжаат болгон жерим жок. Бирок ошол адамдардын анга түшкөнүнүн артында 6,5 миллион элдин тагдырына кыжаат болуп атам. Бул эл оңолбогон эл экен, бул оңолбогон өлкө экен деп бүткүл дүйнөгө репутациябыз өлгөн атат. Адамдар ойлоп атат, революция бүттү деп. Тескерисинче 5-октябрда башталды. Азыр ылдамдык менен тез аранын ичинде люстрация жасап, коррупционерлерге болгон күрөштү күчөтүп, реформаларга өтпөй турган болсок, эл дагы келип туруп кадимкидей көңтөрүп коет. Бул мамлекетти кайра эле көңтөрө бергендей оюнчукпу? Бирок андай дейин десең, мамлекетти жоопкерчилик алган адамдар жоопкерсиз мамиле кылып атпайбы? Эч нерсе болбогондой суп-сулуу болуп эле шайлоо кетип калып атышат. Мына мени Садыр Жапаров вице-премьер-министр болуп иштеп бер деп чакырды. Мен бара албайм дедим. Эмнеге дегенде мен шайлоого бара турган ниетим бар экенин айттым. Мындай болот экенин билгенде мен деле барып мамлекеттик бийликтин жарымын ээлеп алып, админресурс колдонуп мен деле утуп келгим келет. Бирок сенин утуп келген жеңишиңде адилеттүүлүк болбойт. Эч ким сенин жеңишиңе ынанбайт. Бирок ошондой адилеттүү жеңиш болот деп ишенесиңерби? Болбойт андай жеңиш. Ошондо анан эмне кылыш керек анда? Мен билбейм эмне кылыш керек. Бу кандай кылып кылыш керек деп түшүнбөй калдым. Адамда деген мындай ой болуш керек да, амбициядан башка дагы. Кое тур. Мен азыр могул жака катышсам адилетсиздей болуп калган атат. Камчыбек досум эсенбүү болсо, Курманкул дошум прокурор болсо, Талант досум ИО президент болсо, бийликтин жарымын өзүм мычкып турсам, менин жеңишиме күмөн болуп калбайбы деген. Биздин кайгыбыз ушул болуп атпайбы? Кайгыбыз ушул болуп атат. Бийликти бекемдеп калуунун жолун бир гана ушу дос жар тууган уруктан көрүп атабыз. Ошолорду кое койсок эле, ошолор ошол менин кресломду сактап калат деп. Акаевди Айдар Акаев, Бермет Акаева, Майрам Акаева деген аялы, бала чакасы сактап кала алган эмес. Бакиевди да. Бакиевди Жаныш деген бир тууган иниси, Максим деген баласы сактап кала алган эмес. Сооронбай Шариповди да ошондой болду. Атамбаев деле ошондой болду. Бунусунун тагдыры башкача болот деп айтып койсом, эч ким ишенбейт. Мондай азыр фаворит Садыр Жапаров деген ой элде басымдуу да, анан ошол башкача сценарий болушу мүмкүн, башкача жыйынтык, онунан ошондойду күтсө болобу? Биринчиден мен эми ушу
ким фаворит деген жөнүндө мындай бир ой кошуп коеюн деп атам да. Биздин эсептер боюнча биз да фаворитпиз. Анын эсеби боюнча ал да фаворит. Тигинин эсеби боюнча тиги да фаворит. А бунун эсеби боюнча бул да фаворит да. Баары эле фаворит. Бирок көрсөткүч жок мамлекетте азыр. Мурдагы шайлоолорго окшоп ким өтөт, кимдин рейтинги кандай болуп атат деген көрсөткүч да жок азыр. Туман, абсолюттук туман. Садыр Жапаровдун рейтинги монтип эмес. Монтип түшүп келатат. Монтип түшкөндө конот. А монтип түшкөндө оңкосунан сайлат. Эгерде биз мына жаштардын атынан чыгып атабыз. 1,5 миллион шайлоочуну түзөт жаштар. Менимче бул жакта фаворит биз го деп ойлойм да анда. Текебаевга Атамекенге кандай келип калдыңар эле? Кайсы жылы, эмне болуп, кайсы окуялар себепчи болуп? 2006 жылы келдим. Ошол маалда Бакиевдин бийлигине каршы митинг болуп аткан. Ноябрь митинг деп коет. Ошол митингке келгем. Атамекен партиясына Дүйшөн Чотонов деген агам аркылуу келгем. 2015 жылы Дүйшөн Чотонов партиядан кетти. Демек мен да кетишим керек. Ким менен келсең ошо менен кетесиң да. Биздин ортобузда уруш талаш, кандайдыр бир көрө албастык, ичи тарлык андай болгон эмес. Кырдаал ошондой болчу ошол учурда. Партиянын ичинде регионалдык бир интригалар баштала берген. Анан мен өзүм ошондон оолак болсом, мен үчүн туура болот экенин түшүндүм. Мен кеттим да. Ушул эле теманы улантсак да, Жомарт Сапарбаев жана Бактыбек Калмаматов да 2010 жылдан 15 жылга чейинки парламенттин 5-чакырылышы учурдагы составтан айырмаланчу жакшы эле алмалда. Анан ошол жерде экөөңөрдү орто заар депутат деп атаганга болбойт болчу да. Анан 2015 жылы жаңы созыв болду. Силер катышпай калдыңар шайлоого Атамекен составында, деги эле башка партиянын курамында делечи. Жомарт Сапарбаев дагы бир аздан кийин эле мандаттан баш тартып кетип калды да. Атамекен эмнеге ушундай эки тыңчыкма мыкты кадрынан баш тартып койду? Бирдейинен эки адамдан да, эки жаш кадрдан. Мындай баш тартып койду деген бир аз мындай. Со стороны бияктан ошондой көрүнүп атат. Бир аз туура эместей көрүнүп калат. Мисалы үчүн мен өзүм кеттим. Менимче Жомарт деле өзү кетти. Мандатты алгандан кийин жазып бербей койсо, аны эч ким мажбурлабайт да. Мен Жомарттын кандай кеткенин билбей калдым. Мен шайлоого да качпай калдым, ал шайлоодон кийин кетти да. Мен өзүм кеттим. Ошол учурда Дүйшөн Култезекбаевич партиядан кайсы бир деңгээлде четтеп калды. Мен дагы аны менен болууну туура көрдүм. Мени эч ким кууган жок. Бирок кармап калууга да аракет болбоду да демек. Жок, эми мындай кармап калуу дегенде мындай балким болгондур. Мен мындай мага билинбей калды да. Анан Өмүрөт Ишкешевди мындай Жомарт Сапарбаевди, Калмаматовду четтетип койду, таштап кетти деп мындай күнөөлөгөндөр дагы бар да. Бул жалган. Бул андай эмес. Мен өзүм кеткем. Мен айтып атпаймынбы, биз урушуп, талашып кеткен эмеспиз. Ошол учурда кырдаал ошондой болчу. Мен ошол кеткениме туура чечим болгон деп эсептейм да. Бирок бул жакта башка бир айтып кое турган жактай бар да. 26 жашымда мен жогорку кеңешке депутат болуп келдим. Bunday мүмкүнчүлүктү түзгөн Атамекен партиясына мен чексиз ыраазымын. Атамекен партиясынын ичинде жүрүп партиялык түзүлүштү үйрөндүм. Атамекен партиясынын колдоосу менен жогорку кеңешке келип, бул жогорку кеңеш деген бул саясатчыларды окуткан бир академия деп элестетсек болот да. Мен ошол академияны окуп бүттүм деп койсом болот да. Ошондой шарт түзүп берди партия мага. Бул жерде бир эле Өмүрөт Ишкешевдин эмес, бул жерде 1000 деген Атамекендин региондордогу мүчөлөрүнүн салымы чоң. Ошолордун адилеттүүлүгү менен, ошолордун каалоосу менен биз тизмеге кирдик. Мен ошо партиялаштардын ар бирине мындай терең таазим этип, ыраазычылык билдирем. Быйыл ошо
атамекен жаңыланат, кайра эле атамекен темасын улантсак, жаңыланат, жашарат деген бир уран менен жаңы дем алат деп, анан лидерликке Жанар Акаевди Атамбаевдин партиясынан алып келип бияка коюшту да. Анан ошондо сизди Жомартта мурунку ошо Атамекендин эң оор күндөрүн чогуу басып өткөн адамдарда бир мындай неме болду, ич иши ачышкан. Силер дагы ошондой кандидат катары каралдыңарбы, каралбадыңарбы? Мындай эми ич ачышканда, эгер каалап атып жетпей калсаң, ичиң ачышат да. Анан биз 2015-жылы кеткен адамдарыбыз да. Андан бери 5 жыл өтүптүр. Биринчиден мен шайлоого катышпайт экенимди бардык партиянын лидерлерине, мага тизмеге кошул деген партиялардын лидерлерине рахматым айтып, мен шайлоого катышпайм. Парламенттикте айтат. Парламенттикте. Мен башка жолун көрүп турам деп ошондо эле айткам. Саясат жолуңарда көп жылдан бери келатасыңар. Өткөндө маектердин биринде айтып өттүңөр, Бакиевдин тушунда оппозицияда болуу, өзгөчө Ошто оппозицияда болуу аябагандай оор болчу депчи. Ошо саясат жолдо эң оор күндөр кайсы күндөр болду, кайсы жылдар болду? Кантип өттүңөр ал жолдон? Мен 2007-жылдан баштап Атамекен партиясынын Ош облустук координатору болуп калдым. Мен ал маалда 21 жашта экенмин. Мындай жатканда бөбөкмүн да. Студенттер окуп бүткөн. Ал маалда мен коркону да билбейт экенмин. Мындай жаш бала корко албайт экен да. Жаңы коркуш үчүн фантазиясы болуш керек дегендей, мындай алдай фантазия жок эле да менде, коркпойт экен элем. Бакиевдин бийлиги мындай жөн эле үй бүлөлүк кландык эмес. Алар террордук режимге өтүп кеткен. Кылмыштуу. Эң көп саясий буйртма өлүмдөр Бакиевдин малында болду. Кыргыздын балдарын кырып эле салды. Анысы аз келгенсип кетип атып дагы 100 баланы кырып коюп кетип калды. Бүгүн бийликке келгендер жакшы болгон дейт. Бакиев эле күнөөлүү эмес, эки тарап күнөөлүү деп атат эми. Бийликке отур эле өзү, отура албай атат өзүчү. Мен ошол маалда бул Бишкек жакта, Чүй жакта оппозиция болуу кайсы бир деңгээлде сыймык болчу. Ош, Жалал Абад, Баткен жакта, мындайча биздин саясий тил менен айтканда түштүк жакта оппозиция болуу бул чыккынчылыкка барабар болчу. Бизди эл бузар, чыккынчы дегендер да болгон. Ушундай деп айткандар да болгон да. Ушул менин саясатымдын айынан атам көп куугунтук жеп калды. Иштеген адамды көп куугунтуктап коет экен да. Şu акырында мындай бир болбогон эле бир должностка чейин түшүп келди да. Бирок иштей берди ошончо дагы. Апам 2 жолу инсульт алып калды. Эненин жүрөгү башкача болуп кеткен. Андан башка толгон токой менде курмандыктар болду. Тутуп кетмей, сабап кетмей, уруп кетмей деген ал мындай күндө эле боло бере турган иш болуп калган. Мындай эртең чыгып атып эле мындай настрой менен эле кетесиң. Так, азыр моякта мындай болот депчи. Жаңкынтип үйүңдү ороп 5-6 машина менен келип аңдып жатып алган ал мындай. Акыры достой эле болуп калганбыз. Көнүмүш адат да. Достой эле болуп калганбыз да. Кээде мындай чайчы албайсыңбы деп үйүңө деле чакырып киргин келет да, мындай курсагың ачкан жокпу депчи. Бирок өттүк да ошонун баарынан. Ошонун баарын мен ушунчалык Аллахка мындай ыраазычылык айтам да. Саясий тажрыйбам оппозициядан башталды. Бул болуп көрбөгөндөй чоң тажрыйба экен. Курчтат, чыйралтат. Бул сенин жүрөгүңдү курчутат экен. Тилиңди курчутат экен. Мүнөзүңдү курчутат экен. Коомго жашоого болгон көз карашыңды курчутат экен. Сенин чыныгы башкача көз караштагы саясатчы болуп калыптанышыңа таасир этет экен. Жигитче колуңда эч нерсең жок туруп, бийликке каршы күрөшүп, жигитче жеңип алганды үйрөтөт экен. Азыркыларга окшоп, мындай кычастанып эмес. Биз ошол күндү басып өттүк да. Анан ошону менен келип эле Атамбаев менен дагы ошондой болуп кетти. Эми бүттү го дейинсек, Жээнбеков менен да ошондой болуп кетти. Жок, эми оңолобузго десек, Жапаров менен да ошондой болуп кетип атат эми.
Ошондо өзүңөр бийликке келгенде анан ал жол башка мүнөзгө өтөт деп ойлойсуңарбы? Биз кыргыздар, кыргыз эли так талашканды токтотушубуз керек да. Кантип? Биз бак талашканга өтүшүбүз керек. Биз бактылуу жашоо издешибиз керек да. Такты издебей, ашматты бийликке жеткизе коеюн же эшматты бийликке жеткизе коеюн деп эмес. Ар бир жаран өзүнүн тагдыры үчүн, өзүнүн бактыбыз үчүн мындай эмгектенгенди үйрөнүшүбүз керек да. А мен бунун жолун мындай бир оңой эле жолдон көрөм да. Ушул так президенттик да. Президенттик. Эч нерсеге жооп бербеген, эч нерсеге мойнуна албаган должность ушул. Бунун өзү түп оту менен эле жок кылып коюш керек. Анда бийлик башка бир неме центрге жылат да. Бийлик парламентке. Мына дал азыр айтып аткан курултайдык парламентке өтүш керек. Президент эч качан өзү менен өзү күрөшө албайт. Адам өзү менен өзү күрөшө албайт. Мен андайды көргөн эмесмин. Эрки аз болуп, асын өлүп алып же кесин өлүп албаса эле башка күрөшө албайт. Демек президент өзүнө өзү каршы күрөшө албайт. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы монстр аждар болуп кетет. Себеби ал жалгыз, ал эгоист. А парламент бул 4-5 көз караш. А биздикилер бүгүн эмне деп атат? 35 бир мандаттуу округ кылып коелу дейт. 5 партияны бир жерге бириктире албай аткан 35 кишини кантип бириктиребиз? 5 көз карашты бириктире албай атабыз. 35 кишини кантип бириктиребиз? Президент иштей албай атабы? Президент бул мындай ашыкча орган экени көрүнүп турабы? Алып туруп эле жоюп салайлы ушунучу. Ошондо бизде могу такталашкан токтойт. А бул кыргыз элибиз такталашканды токтотпосочу, биз эч качан өнүкпөйбүз. Эч качан өнүкпөйбүз. А президенттик институтту жоя албасак дагы, анын колунда эки базганы бар. Прокурор менен СМБ деген. Эч курдуса ушул эки институтту жок кылышыбыз керек. Менин оюма койсо, прокуратураны, мына балчылдатып иш козгой турган прокуратураны оппозицияга берип коюш керек. Күрөшсүн, оппозицияда күрөшсүн да. Бүгүн конституцияда, мына азыркы колдонуудагы конституцияда оппозициянын кайсы бир деңгээлде күрөшкөнгө укугу бар. Анын колунда эки комитет бар. Азыркы конституцияда жок. Азыркы конституцияда оппозицияны дагы бийлик аныктай турган болуп калган. Түшүнбөйсүң да, эмне кылайын деп атат, каяка барайын деп атат дегенчи. Мисал үчүн, жөнөкөй эле бир мисал. Кыргызстан жылына Казакстандан бир 2,5 миллиард сомго көмүр сатып алып атат. ТЭЦке. Өзүстүн неге сатты? Ушуну кара кечеден алгыла деп токтом чыгарып койгонго конституция мишайт этпейт. Буга жөн акыл керек. Эрк керек. Эгер биз Казакстандан эмес, кара кечеден көмүрдү алганда, Нарын областынын өнүктүрүү фондуна бере турган болсок, ар бир айыл өкмөткө 60 миллион сомдон тиет. Бүгүн 6 миллион сому жоготурат айыл өкмөттөр. Буга бир жыл убакыттын кереги жок. Буга сыя эле керек, 1 мүнөттө колгоп койсуң. Казакстандан бир 2 миллиард доллардын сомдун тегерегинде будай сатып алып атабыз. Бул сайыз учурунда эле ушу Чүй областы эле өзү эле Кыргызстанга жете турган будайды бышырып бере алат. А бүгүн талааларыбыз ээн калган үчүн адамдар үй сала баштады. Эртең жерде калбай калат. Анын үчүн эч ким жоопкерчилик тартпай атат. Ушул өзүбүз будай эгип ушул жерде, ушул 2,5 миллиард, 2 миллиард сомду Чүй областынын элинде алып калалы, кенен кесир жашасын дегенге баш мыйзам тоскоолдук болгон жок. Bir айдын ичинде мамлекеттин экономикасын таптакыр башка багытка буруп коюп кетип калса болмок. Кадр койгондон башка колу бошогон жок. Эмнеге? Бийликти сактап калыш керек. Мына биздин жеткен акылыбыз, көрөнгөбүз бар болуш туруштурпатуу ушул болуп атат. Бакыт мырза, байдан бери кеңири көп темалар жөнүндө сөз кылдык. Эми мындай бир жагымдуу темага дагы токтолуп өтүш керек.
өлкө башчысы болом деп деген дымагы бар адамдын өзүнүн үйүнүн башчысы, жеке үй бүлөсүнүн башчысы болуу канчалык ишке ашып атат? Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Учурда кандай үй бүлөнү чоңойтуп атасыз дегендей? Биз 4 бир тууганбыз. 2 уул 2 кыз. Катардагы карапайым адамдардын үй бүлөсүндө төрөлгөм. Карагулжада төрөлдүм. Карагулжада төрөлдүм. Мектепти Карагулжада окудум. Кийин атамдын жумушуна байланыштуу Өзгөндө Мырсаке деген жерде окудум. Андан кийин Кадамжай районунда окудум. Андан кийин Ошко келип окудум. Кыскасы мындай көчүп жүрүп жаштыгым өттү. Бул мага болуп көрбөгөндөй чоң мындай жакшы таасир этти. Тынбай мектеп которгон адамдын досу, классташы көп болот экен. Ар түрдүү менталитетке ээ болот экенсиң, ар түрдүү маданиятка ээ болот экенсиң, ар түрдүү көз карашка ээ болот экенсиң. Анан мындай регионалист, трайбалист болбой калат экенсиң. Бардыгы сага бирдей болуп калат экен да. Кийин Жалал Абадтан үйлөнүп калдым. Баткенге чейин окуп бардым, Ошто төрөлдүм, Жалал Абадтан үйлөнүп калдым, Бишкекке келип жашап калдым. Депутат болгондон кийин Кыргызстанды төрө кыдырып иштеп калдым. Адам мындай, кандай десем, элдин уулу болуп калат экенсиң. Жалпыга текши болуп калат экенсиң. Бир аймактык эмес. Бир аймактык эмес. Бул мен үчүн жакшы, мындай жакшы болду да. Анан бунун бир мындай жакшы жери көп тааныш күтөт экенсиң. Чөйрөң ар түрдүү болот экен, ар кыл болот экен да. Анан жаңкы мектеп которгон сайын адамда мындай адаптация болуу кыйын да. Анан мындай коомго бат сиңип кеткенди үйрөнөт экенсиң, адам менен бат тил табышканды үйрөнөт экенсиң. Мени туура ата-энем, бирок көпчүлүк учурда коом чөйрө көп тарбиялады. Атам катардагы айдоочу, кийин өзүнүн кесиби боюнча юрист болуп иштеди, сот аткаруучу болуп иштеди. Апам башталгыч класстын мугалими болчу, кийин китепканачы да болуп иштеп калды. Мындай дисциплинасы, мындай колу катыраак деген десем туура болот. Бекем үй бүлөдө чоңойдум. Мен үйдө эң улуусу болгон үчүн 11 классты бүткөнчө туалет менен ваннаны мен жууп чоңойдум да, ошо. Ошону жуйсуң дейт эле, ошону жууп. 6-7 класстан баштап эле машина айдаганды үйрөндүм, атам үйрөтүп койду да. Мына тез турмушка аралаштырды. Атам раматылык ээрчитип жүрүп, машинасына салып алып, ал жакка алып барып, бул жакка алып барып, жогорку кеңештин сессиясын сөзсүз түрдө чакырып чогуу көрсөтөт эле. Түшүнбөйм, эмне сүйлөп атканын да түшүнбөйм, бирок көрсөтөт эле да, мажбурлап элечи, өзү көрөт, мени да көрсөтөт да. Көрсө ушу балам ушу бизден кыйыныраак, бизден жогорураак болсо дегенби, жакшы бала болсун дегенби, же болбосо мендей эми айдоочу болуп калбасын дегенби, бир мындай аруу бир тилеги болгон экен да. Мындай ушу тилеги болгон экен. Бүгүн мени мындай кечке эле Текебаевдин окуучусу дей берет да. Анан ушул кайсы бир учурларда, например, мисалы үчүн ата-энем, атам эми каза болуп калды, апам тууган уруктар бир аз мындай капа болгондой болуп калат да. Мен ата-энемдин тарбиясын алдым, бакчадан тарбия алдым, мугалимдерден, мектептен тарбия алдым, университеттен тарбия алдым. Анан ошол тарбияларды катар алып келатып, ошолордун биринде эле Текебаевден ата мекенден тарбия алдым. Анан жогорку кеңештен тарбия алдым. Андан кийин чыгып өз алдымча саясатчы болуп, элден тарбия алдым. Анан эми мен ушу басып өткөн жолум баарын жокко чыгарып кое албайт экенмин да, бардыгына мен бир эле өмүр кечке эмес. Бакчадагы, ата-энеме, мектептеги, университеттеги бардык элиме бардыгына ыраазымын. Мен өзгөчө ушу элге мындай аябай чоң мындай таазим кылам. Мен мына акыркы 2 айда эле
Кыргызстандын бардык ишинде иштеп чыктым. Мени мэр дагы кылышты, мени премьер-министр дагы кылышты, мени спикер дагы кылышты. А bundan өткөн бакыт барбы? Адамдар азыр маскасы жок магазинге кире албайт, эл бөтөлкө менен бир жабышы мүмкүн. А мен базар аралайм, маршруткага чыгам, троллейбуска чыгам, адамдар учурашат, чоң эле эжелер кучактап өп, жакшы каалоо тилек айтат. Мен элдин уулу экениме, мен эл менен экениме сыймактанам. Бакыт мырза, чоң рахмат. Убакыт бөлүп, келип, ушунча аябай кескин сын ойлорду азыр ар бир адам эле жүрөгү да айта бербей турган учур, бирок ошону айтып атасыз. Сизге ыраазычылык, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшы бир максаттарды айтып атасыз, алардын да ишке ашышын каалайбыз. Назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.